Ошондо биздин айлыгыбыз кечете 460 000 сом болуп калат да, айына. 3 жылда чоң фермер болсо болот да. Боор экинчи уй эме 5 түгөлө чөп жейт. Фермермен, фермер болгонун өкүнбөйм. Жумушум бар. Баары жетиштүү. Достаткада жашайм. Ошол эмгек кылгыла Россия тияк-биякта керегим, аны ушул жерде өнүгүүсүңөр болот. Только жакшылап иштеш керек. Көпчүлүгү көрө албай атат да мүмкүнчүлүктөрдү, что мал менен эле жакшы жашоо курса болот экенинчи. Азыр фермер деген азыр ушул жашообузду көрсөтүп коесуз бираздан кийин. Көрсөтүп. Ассаламу алейкум туугандар. Бүгүн биз күнүнө 40 литрден берген Голштин породасындагы уйлар менен таанышабыз. Булардын баасы канча? Буларга эмне бериш керек? Кандай каралат? Канча мал саалат? Эмне жешет дей койчу? Кантип буларды биз өнүктүрсөк болот? Кантип мындан көбүрөөк пайда көрсөк болот? Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Анда эмесе кеттик. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Биз ошентип келип калдык сизге. Эми жакшы. Кенен башынан баштап төкпөй, чачпай баарын айтып бериңиз. Эмне болуп ошол фермерлик менен алектенип калгансыз? Өзгөчө породадагы уйларды кантип багып калгансыз? Ошол тууралуу анан өзүңүздү кенен тааныштырып, сөздү баштай бериңиз. Мен Абдыжапаров Тургунбек Абдыкадырович, ушу Новопавловка айыл өкмөтүндө жашайбыз, жана ошол жерде мал чарбасы менен алектенебиз. Биз баштаганда биз жөнөкөй кыргыз уйлардан баштаганбыз да. Ал уйлар мындайына карасаң, уйлар жакшы, этке болот. Анан сүттү аябай аз берет кыргыз уйларчы. Анан бир 2 жыл иштегенден мен ушуну түшүнө баштадым да. Именно сүт багытындагы уйларга өтүш керек экенин. Биринчи швиц ушундай деген сементал деген уйларды породаларын кармап баштадык. Алардын кичине сүт лактациясы кыскараак болот экен да, 3-4 айдан кийин сүт бербей баштайт. Анан Голштин деген породага өттүк. Голштин деген порода мага аябай жакты. Бул туулгандан баштап 7 айга чейин саасаң болот да. Берки породасы жок уйлар эчки деле берет, 5-10 литр эле берет. Ошондой эле ичип жейт бул уйларды эле. Бирок 40 литрге чейин сүт алабыз. Ошол эле баягы жөнөкөй уйларга кеткен аракет тиги өзгөчө породадагы. Породасын кандай дедиңиз? Голштин. Булар каяктан келет бул порода? Мен өзүм ушу Россиядан барып алып келдим. Көпчүлүгүн. Үйдө тургандарым бар, ушу Россиядан келген уйлар. Ошол жактан барып Башкирия, Татарияга барып, Подмосковьеден алып келдик, Новосибирскден алып келдик. Анан ушу мен коллегаларыма да кеңеш бермекмин. Эгер сүт багытына иштейм десеңер, только Голштин кармагыла. Бул Голштинге мен да ошондой коллегаларга кеңеш бермекмин да. Анда эмесе ошол породада уйларды көрүп, келиңиздер, көрүңүздөр. Жеринен таанышып чыгалы. Кеңири тааныштырып бериңиз, Арасында могу Красная Датская деген уйлар бар. Мага да ушул уйлар жакты аябай, орусуркого аябай бекем болот экен. Кызыл уйлар, мынакей көрсөңүздөр, бул жактан жакшы көрүнөт да. Калгандары Голштин породасына ала кармайм да. Канча баш бар? Бир 45 баш бар. Мына мисалы алсак, Красная Датская деген порода. Булар канча сүт берип атат? Булар деле ушу 30-35 тегерегенде берет да. Бул жанда турган Голштин. Мынакей, Голштин калгандарын бүт бар Голштин меники. 40 башты кармайбыз келинчеги менен. Үй бүлөсү менен ушу менен алектенебиз. Мал чарбачылыгы менен. Бул Голштиндин өзгөчөлүгү сыртынан эле билинип турат экен да. Ооба. Туугандан баштап 40 литрге чейин сүт берет. 40 литрге чейин. Сон. Жегеничи? Буларга жегени кадимки эле уйлардай эле, бир жөнөкөй эле уйлардай. Анан кичине жемди биз комбинированный беребиз да. Арпа, буудай, жүгөрү, анан жанагы сафлор, майсыккан немелерден алыштырып, уштап сүттү көбүрөөк бергенге аракет кылабыз да. Ошондойлорду. Булар баягы орус-сыркоолорго кандай? Чын айтканда Голштин кичине орус-сыркоого жакын да. Буларды улам мындай жаш баладай карап туруш керек. Мындай шамалга калтырбай, суукка калтырбай. Мисалы алсак, Красная Датская деген уй болсо, булар
ошо орус сыргоо беке бекен булар. Тиги галчыны караганда. Бирок сүттү деле голчындай берет. Берет, бир аз азыраак берет, голчунга жетпейт, бирок берет. Жакшы эле. Жакшы эле берет. Бизге жакты. Ошондо баш аяк канча бар деди? Баш 45 баш. 45 баш бар. 45 баш. Канча менен баштаса болот? Канча уй менен? Эми бир уй болуң, бир уй жокко караганда бар да бир уюң болсо деле, мына майың болот, тыбытың болот, эмең болот, каймагың болот, чакка чайнек толтура сүт болот, өткөрүп ийсең бир уюңан бир неделяда бир 1000 сом, 1,5 сом алсаң болбойбу? Например, өзүңөн сырткары бир уйдан. Анан эгерде 5 уюң болсо, уже бул бизнес да 5 уй. 5 уй бизнес. Буларды баягы көбөйткөндөчү бука да голчун болушу шарт бекен? Жок, биз искусственный семья кылабыз. Бука да кармап көрдүк, бирок көбүнчө искусственный семья кылабыз. Искусственный болгондо таза чөткөн да. Немеси торпоктору. Анан мындай карап турсаңыздар, берки кыргыз уйларга караганда аябай эле айырма бар да. Чоң да болот экен, чоң болот. Мына көрбөйсүңөр. Мына уй мисалы алсак, азыр 40 берип атат мына уйум. 40 литр. 40 литр строго. Анан баягы жем-чөбүн жакшы берсең, булар нефтидей эле качет этсең болот да, сүттү. Булардын баасы кандай болот экен? Булар эми где-то 200 миң тегерегинде, берки уйларга караганда бир топ эле кымбат. 200 миң. Эмелеричи, музоолоручу? Музоолор туулганда эле 30 миңден кетет. 30 миңден. Туулганда эле. Мындай ушу уйларды, ушундай уйларды кармагыла деп кеңеш берет элем да. Берки биздин уйлардан 5 та кармага дегенде, биз бул уйлардан 1 да кармасаң, ошол тете болот да. Ошол сүт берет. Өзгөчө дарыларды сайып же болбосо өзгөчө бир нерселерди берип, ал деле кажет эмес экен. Кадимкидей эле уйларды кармагандай эле кармаса болот. Кичине условиясын жакшыртып коюш керек. Кышына жылуу болуш керек. Мындай шамалдабаш керек. Анан убагында прививкалар кылып турсаң эле болду. Жайытка чыгабы, чыкпайбы? Биз жайытка чыгарбайбыз. Бизде жайыт да жок бул жакта. Короодо эле. Короодо жок. Анан мындай турецкий аппараттар менен саайбыз. Бул бир саган 2 уйду саайт. 7-8 мүнөттө 2 уй саап коесуң да. Анан баягы жумушчуларга да шарт түзүп бериш керек да, ошолор жакшы иштей турган кылып. Жеңил. Анан жумушчуларга аябай шарт түзүп бергенбиз. Ичи евро, баня, душ. Бул жакта жатып эле. Ушул жакта жатып иштешет. Фильтровка, аркы, подряд. Саганда 40 литрден берет. 3 мал сайбыз. 3 мал. 3 мал. Кээ ашып да кетет. Бир күндө да, бир күндүк бул. Мондай деме бериш керек да. Булар бизде бая алып келгенде канча массой келбеди бир малдачы, Россиядан малдар. Ошондо бул адамдар алды дагы бага албай, көбүнчөсүчү. Тоог айдап ичти, тияка айдап ичти, жайытка айдап ичти да. Ошондо булар сүт ала албай, анан булардын тетиги бутучу, могу жери жукарак болуп дагы анан баары ташыркайт дагы ичет экен. Анан ошондон көбү өлтүрүп алды бул малдардычы. Анан ошол үчүн Черный пестрыйга көп эмес спрос жок да. А бирок сүт багытында булар эң мыкты уйлар болуп эсептелинет экен да. Бул азыр экишке чыгат, 3 саат, 4 саат прогулкада жүрүшөт да, кайра кирет, акыры постоянно толуктурат. И сай бересиң да, иштете бересиң. Күнүнө где-то 500 литр саап алсаң болот да. Россияда биз алып келип аткан жакта мына шарп, анан тиги карасан, анан тиги бу деген орлар бар го, бизде уруп аткан эме сары кандай эмнелер уруп атпайбы? Алар жакта андай уру жок экен. Алар бир могуна төрөлгөндөн баштап эле, туулгандан баштап эле ошо тети уй болуп өлгүчө, только прививка. Жакшы лечение болот да. Биз дагы ошо 6 ай сайын прививка. Бүт барынан качпайбыз. 6 ай сайын ошон үчүн азыр мына аябай шарт катуу жүрүп атат. Мына биздики ооруган жок. Дары-дармектерин убагында берип, дары-дармекти беребиз. Дары-дармек. Дары-дармекти? Могулар бүт дары-дармек эмне керек болсо ушул жерге киребиз мынакей. Биз азыр мореки 20-19 баш салат, мына бул жерден ары карай. Ошондон бир 100-120 миңге чейин алабыз жумасына. Ошондо биздин айлыгыбыз кечете 460 миң сом болуп калат да, айына. Анан жарым биз алабыз, фермер, биз өзүбүз алабыз. Анан буларды жарым болсо, буларга кенен кесири мына семиз баары тең. Беребиз, жем, чөп, жарма, анан эмнеси рабочийлерге болуп отуруп, ошо жарым акчасын буларга кенен чыгарып беребиз дагы, анан өзүбүзгө калганы калат. Боор экинчи уй эме 5 түгөлө чөп жейт.
Бештүк эле? 5 эле түк чөп жейт. Калган бүт эле жем, анан сочный кормдарды жешет да. Булардын жегени ошондо дайыр сыйра түшүндүрүп кетсеңиз кандай болуп калат? Эмне бересиздер күнүмдүк рациондор? Мисалы үчүн эме беребиз, чөп беребиз. Анан саманга бир аз жарма куюп беребиз. Анын сыртынан эме 6 килограмм 8 уюм салат түштө дагычы, ошолорго 3 мал жем берилет. Ошондо 3 эме 8 уй почти 9-8 килограмм жем жешет күнүнө. А эгерде бирөө 1 килограммдан жеп калат ошондо? Жок, 1 уй 3 мал. Ошондо 3 килограммдан жейт да эртең менен түштө кечинде. Анткени түштө да саалат да. Анан баарын кальций айтып атпайбы, сүт кальций баарын саап албай кууга да бериш керек экен да. Ошол анан эми тияк Кадимки эле жем, кадимки эле чөп, саман, саман да жешет, Мына саман турбайбы, саман да жешет. Мына тиги эшек менен тетиңтип алып барып салышат. Транспорт. Кадрларды алып. Транспорт беле? Бул эшек. Жакыныраак алсаң, жакыныраак. Аны эшектин баркын билбейт экенбиз да. Эшек өлү иштейт да. Биз деген мына чарбага деген эшектен өтөрү жок экен. Зилиңдин да, мерсиңдин да 570 да кереги жок экен, 470 да. Мына эң жакшы эме могу. Кызматкерби? Кызматкер эң жакшы. Бокта сүйрөйт да. Түтпөйт да, улам бок чыгарышат. Могу айтпайды, урган дейин чыгарат. Бурулат өзү эшек. Стой десең турат, чу десең басат, токто десең токтойт. Берет десең титек калып бокту төгүп келет. Эшек. Иштесеңер болот. Россияны не кыласыңар? Бирөөгө иштегече өзүңөргө иште. Бирөөнүн жеринде ултан болчу, өзүнүн жеринде султан бол дейт. Балдарды мен жибергим келбейт башка жаккачы. Зачем? Алып берип койсун. Эмгек. Жөн үйдө отуруп эле акча табасыңар да. Келинчеңер эле иштеп койт. 5 башка мындай эле иштеп койт да. Кичине эмгекти требуйт этиш керек да. Убагы менен сугарып, анан интернетте карасаңар, аны ветврач менен жакыныраак иштесеңер, азыр бүт бар грамотный ветврачтардын бар деңчи. Бүгүн көпчүлүк жаштар биз чет мамлекеттерге агылып атабыз. Эмнеге? Анткени Кыргызстанда жакшы иш кылса болот экенин, жакшы бизнестерди, чакан бизнестерди баштаса болот экенин көрө албай атабыз мүмкүнчүлүктөрдү. Бирок бүгүнкү биздин чыгарылыш мына ушуга далил, айыл жергесинде эле туруп, ушундай корожай, эми бардык эле үйлөрдө бар болуш керек. Мына ушундай чакан бизнестерди баштап, кийин муну чоң бизнеске айлантса болот экенин. Күнүнө 30 000 сом киреше алып кирсе болот экенине бүгүнкү биздин чыгарылыш далил. Андыктан ойлонушубуз керек. Ошон үчүн 250 000 сомго 5 торпок алса болот да. Кунажындарынан алса болот. Мына экинчи тут, биринчисинде 20дан 30га чейин берген. Мына экинчи тутунда уже мына 40 литрге чейин берип атат мына ой. Аз булар чыкты, анан бул жерде дагы торпоктор бар 5өө. Ургачы. Ошолор уже булардын ордуна келе берет да. Булар болсо уй болуп жакка кете берет да. Мына конвейер болуп. А кечке эле бир уйду кармай берсең 5 жылдан кийин эскирип калат анын. Эчтеке бербей калат. 5-6 жылдан кийин кичине эме браковка чыгара беребиз да, например, анан ошон үчүн многу анан тети жерде да бир кунажын тартып мынакей боз многу кунажын ушулар даярдап атабыз да. Мына бул да боз өзүбүздөн чыккан кунажындар да булар. Мына ушундай достор, билип коюңуздар. Биз Агровет Азия жөн гана дары-дармектерди сатпайбыз. Биз фермерлерди, дыйкандарды өнүктүрөбүз. Андыктан биздин YouTube каналга, TikTokко, Instagramга жазылып, дайыма биз менен бирге болуңуздар. Алдыда дагы көптөгөн сиздерге пайдалуу видеолорду чыгарып турабыз, маалыматтарды жеткирип турабыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.